Uzatып жатып. Ала тоо жазы 2017 республикалык фестивалынын негизги максаты өлкөдөгү тарых, маданият, искусство жана кады салттарды жайылтуу, студенттер арасында достук мамилени чыңдоо, жаш таланттарды аныктоо жана аларды өстүрүү. Сегодня перед вами выступят самые талантливые. Фестивалдын тандоо туру 12-13 майда Бишкек гуманитардык университетинде өтүп, финалдык бөлүгү 16-17 май күндөрү Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында болгон. Студенттер театр, эстрада калемдеринин канчалык курчтуулугу сыяктуу өнөрлөрүн сынашты. Фестиваль ыйман, адеп жана маданият жылынын алкагында уюштурулду. Азырда эгемен мамлекетибизде болуп жаткан жаңыланууга, реформаларга жаштардын кошкон салымы абдан зор. Коомдогу туруктуулукту сактоону, социалдык экономикалык өнүгүүнү, коомдун руханий байлыгын чыңдоонун максаттуулугу менен иштеп окуп жатканыңыздар мактоого арзыйт. Иш-чара 9 жыл тыныгуудан кийин жанданып отурат. Фестиваль студенттердин өнөрлөрүн шыктуу, жаштарды аныктоого багытталган. Анын алкагында катышуучулардын кол өнөрчүлүгү да сындалды. Мен ойлойм, ошо фестивалдын ошо негизги койгон максатына жетти. Мынантип жети дубандан студенттердин баары чогулуп, ошо бирлешип өзлөрүнүн келечекке умтулган, келечекте ушу биздин мамлекетте экономикасын көтөрүүгө салымын ар тараптан кошо тургандарына биз ишенебиз. Фестивалдын жеңүүчүлөрү менен лауреаттарына бүгүн Улуттук филармонияда гала-концерт учуруна дипломдор, грамоталар жана акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Ала тоо жазы 2017 фестивалынын байги фондунан 1 миллион сом белгиленген. Бактыгүл Султанбек кызы, Самат Момунбеков, Турар Анарбеков, ЛТР Бишкек.